Тема мен жана менин укугум. Укук деген эмне? Укук бул адамдардын жашоосундагы эрежелер. Укуктарыңар мамлекет тарабынан корголот жана адамдардын коомго карата мамилесин аныктайт. 1989 жылы 20 ноябрда балдардын укугу жөнүндө конвенция кабыл алынган. 20 ноябрь бүткүл дүйнөлүк балдар күнү. 1-июнь балдарды коргоо күнү. 20-кылымдын башында балдарга карата зордук зомбулукту тыюу максатында алгачкы расмий документтер, нормативдик актылар алдыңкы өнүккөн мамлекеттерде кабыл алына баштаган. Балдардын баарынын укуктары бирдей сакталууга тийиш. Адамдын башкы жана биринчи укугу бул жашоого болгон укугу. Балдар оор кара жумуштан корголууга укуктуу. Негизи жалпы билим алууга укуктуу. Балдар өз оюн билдирүүгө укуктуу. Медициналык коргоого укуктуу. Балдар үй-бүлөдө тарбияланууга жана камкордукка укуктуу. Ар бир жаран үй-бүлө курууга укуктуу жана акысыз билим алууга. Ар бир жаран өзүнүн билимине жана билгичтигине туура баа алууга, окуу куралдары менен толук камсыз болууга, эл аралык олимпиадаларга, мелдештерге, дебаттарга катышууга толук укугу бар. Ар бир жаран билим алууга укуктуу. Кыргыз Республикасынын жарандары турак жайга, шайлоого катышууга жана шайланууга жана ошондой эле өз каалаган динин тандоого укуктуу. Ар бир бала эркин жашоого, бирөөлөрдөн зордук зомбулук көрбөөгө укуктуу.